Саламатсыңарбы, балдар. Силер менен бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү темабыз жактама ата тоочтордун жөндөлүшү. Адегенде биз дептер, китеп, калемсабыбызды даярдап алалы. Эми өтүлгөн темаларды кайталайлы. Силерге суроо. Ата тооч сөздөр кайсылар? Экинчи сурообуз. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? Үчүнчү суроо. Ата тоочтун канча жагы бар? Эстедиңерби, балдар? Бардык суроону туура жооп берсеңер, анда азаматсыңар. Ооба, балдар. Ата тоочтун 3 жагы бар. Биринчи жак мен, биз. Экинчи жак сен, силер, сиздер. Үчүнчү жак ал, алар. Ата тооч жекелик жана көптүк түрдө айтылат. Эми, балдар, жактама ата тоочтор кандайча жөндөлүшүнө көңүл бурабыз. Атооч жөндөмөсүндө мен, сен, ал, биз, силер, сиздер, алар. Илик жөндөмөдө менин, сенин, сиздин, анын, биздин, силердин, сиздердин, алардын. Барыш жөндөмөдө мага, сага, сизге, ага, бизге, силерге, сиздерге, аларга. Табыш жөндөмөдө мени, сени, сизди, аны, бизди, силерди, сиздерди, аларды. Жатыш жөндөмөдө менде, сенде, сизде, анда, бизде, силерде, сиздерде, аларда. Чыгыш жөндөмөдө менден, сенден, сизден, андан, бизден, силерден, сиздерден, алардан. Балдар, сөздөрдү жөндөөрдүн алдында жөндөмө мүчөлөрүн жана суроолорун эске алышыбыз керек. Эми силерге тапшырма. Китептин 119 бетин ачып, 3 көнүгүүнү карайбыз. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, ата тооч сөздөрдү таап, кайсы жөндөмөдө экенине суроо берип, аныктагыла. Мисалы, биринчи сүйлөмдү карайбыз. Биздин элибиздин меймандостугу кандай сонун? Деген сүйлөмдө биздин деген ата тооч сөз. Ал кимдин деген суроого жооп берет. Биринчи жак болот. Мына ушундай кылып көнүгүүнү аткарабыз. Эми экинчи көнүгүүнү ооз-эки иштейбиз. Жаңылмачтагы ары, арылар деген сөздөрдү жактама ата тоочко айландырып, аларды жөндөгүлө. Эгер туура жөндөсөңөр, анда азаматсыңар. Эми 4-чү көнүгүүнү иштейбиз. Ыракмат деген сөздөн сөз жараткыла. Жактама ата тоочторду катыштырып сүйлөм түзгүлө. Ким канча сөз тапты? Балдар, силер менен бүгүн жактама ата тоочтордун жөндөлүшүн үйрөндүк. Эми үйгө тапшырма. 120 бет, 5 көнүгүү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.
саламатта болгула.